Айсулуу эң алыскы чек арада жайгашкан Максат айылына барды. 11 декабрь күнү кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбекова Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Максат айылында облус башчысы Абдикарим Алимбаевдин демилгесинин алкагында иш сапар менен болуп, элеттиктер жылуу маанайда кубанычтуу тосуп алышты. Иш сапарынын алкагында кыргыз элинин сыймыгы болгон Балбан кыз Айсулуу Максат орто мектебинин окуучулары жана айылдын тургундары менен кеңири баарлашып, жаштарды спортко пропагандалоо боюнча сөз сүйлөп, аталган айылдан мыкты спортчулардын чыгуусуна тилектеш экенин билдирди. Андан соң Баткен районунун Аксай айылынын жаш спортчулары жана тургундары менен жолугушту. Жолугушууда Баткен районунун акиминин орун басары Кишимжан Кыдырова баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана калың эл күтүп алды. Жолугушуу Аксай айылында жайгашкан спорт клубунда өтүп, спорт чебери Айсулуу Тыныбекова жаш спортчулар менен биргеликте мастер-класс өткөрдү. Айыл эли кыргыз элинин сыймыктуу кызы, дүйнөлүк кыз келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча 2 жолку чемпиону Айсулуу Тыныбековага атайын Баткен элинен кабар алган үчүн жана жаш спортчулардын спортко кызыгуусун дагы да өрчүтүүгө кошуп жаткан салымы үчүн терең ыраазычылык билдиришти. Негизи күн өтө сонун болду. Сүрөткө түшөм деп ынтылган жаш балдар кыздардан тартып, ата-энелер кубанычы койнуна батпай жыргап калышты. Жаш балдар кыздар Айсулуу кызыбызга үйлөрүнөн даярдап келген түрдүү белектерин беришти. Балбан кызыбыз да куру калтырбады. Атап алып келген белектерин жаш балакайларга тапшырды. Спортчулардын келип, элге дем берүүсү, жаштардын спорт тармагында ийгиликтерге жетүүсүнө түздөн түз таасирин берет. Бул иш сапар Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин демилгеси менен уюштурулуп жатат.